Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүн биз силер менен класстык саат өтөбүз. Класстык саатыбыздын темасы китеп жан дүйнөнүн азыгы. Сабагыбыздын максаты китеп деген бир укмуш, камтыйт аалам сырларын, талбай окуп түшүнүп, акылдуу бол бил баарын. Китеп өзү сыйкырдуу, бүт кубулуш ичинде, үйрөнгүнүң бүт жумшап, эркиң менен күчүңдү. 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнү. Жеке эле китепканалар эмес, дүйнө жүзүндөгү бардык китепкөй адамдардын, китеп окурмандарынын, китеп сүйүүчүлөрдүн майрамы. Китепсиз адам баласынын жашоосун, өсүп өнүгүүсүн элестетүү мүмкүн эмес. Назани эң таасын айткан экен: жаштарын китеп менен бакпаган элдин келечеги азаптан арылбайт деп. Жаштарды китеп сүйүүгө тарбиялоо ар бирибиздин ыйык милдетибиз. Алыкул Осмонов. Китепти сүй. Китепти сүй, баркын бил. Китептин көп акылы. Ким китепке дос болсо, ал ошонун жакыны. Сүттөй таза тилеги, деңиздей кең талабы, көктөй тунук акыйкат, анын ар бир барагы. Таалайдын жолун көрсөтүп, чакырып турат келчи деп, арамдыктан тазалап, жакшылыкка ээрчитет. Ошондуктан баркын бил, кирдебесин бир чети, айрып жазып булгабай, жакшы сакта китепти. Китеп жөнүндө учкул сөздөр. Ким китеп окуй билсе күтүнө, эки дүйнө жарык берер ишине. Бул китептин баркын билет окуган, билимсиздин эмне келет колунан. Китепте акылмандын наасаты бар, башкаруу ыкмалары эсте турат. Китеп деген бир укмуш, камтыйт аалам сырларын. Китеп өзү сыйкырдуу, бүт кубулуш ичинде. Балдар, силер китеп окуганды абдан жакшы көрөсүңөр. Ошондуктан силердин сүйүктүү китебиңер жана силер жакшы көргөн чыгармалар тууралуу өзүңөрдүн жакшы көргөн сүйүктүү авторлоруңар жөнүндө кластер түзгүлө. Эми балдар, үйгө тапшырма. Менин сүйүктүү китебим деген темада эссе жазгыла. Ошону менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла балдар.